Бұл имарат мен ұққан нәрсемді айтайын, бұл ilgari 1981 жылы жаш қызметкерлердің, милиция қызметкерлерінің немесі болып қалды, слет болып қалды. Сол жерде слетке қатысып қалдым, орыс болғаннан біздің бірінші милицияның тұңғыш генералы Ергеш Алиевич Алиев екен. Аны барлығы таниды, ошол киши айтып бергенде 1888 жылдан баштап 1891 жылға чейин құрылған. 3 жыл аралығында құрылған екен. Илгерки падишалык Россиянын аскерлеринин гарнизону болгон солдаттар ушул жерге жаткан экен. Анан кийин ошол падишалык армия кийин Октябрь революциясы болгондон кийин 1917 жыл болгондон где-то 18 жылдардын аралыгында буга Кызыл армиянын солдаттары турат. Ошол боюнча Кызыл армиянын солдаттары туруп 1991 жылы эгемендик алгандан кийин Кыргызстанга өткөрүлүп берип, Кыргызстанга бул Ош областтык ички иштер башкармасынын тагыл күзөт кызматы полку болуп милиция берилип, ошо менен милицияда ошо менен полктун зданиясы болуп эсептелет, ушул жылга чейин. Анан Ергеш Алиевдин айтышы боюнча ошол бунун жыгачтарын жана тыныкелерин илгери ошо падишалык Россиянын немеси аскерлерин Коконго чейин тартырып келип карагайларды поезд менен. Бул жака атка төбөгө жүктөп алып келген карагайларды. Биз ремонт кылып атканыбызда карагайлар аябай чоң жоон, ушундай жоон неме экен. Ошол боюнча эчтеке болбоду. Чириген эмес, башка болгон эмес. Анан здание чындыгында тарыхый, эч ким тана албайт. Анан муну жер немелерин ортолуктарын бузганыбызда кирпичти башкача да, сөйдөндө кирпичти дейт, бул Ошто кирпичтин заводу жок болуп, немеден алып келген дейт. Мархамат деген жер бар, Арабан электен, Кокон карап өтөтүндө. Ошо Мархаматта кирпичтин завод бар экен да, ошол жерден тартып келген. Анан 1918 жылдан 1927 жылга чейин басмачылар күчөп аткан маалда орус Кызыл армиянын гарнизону болуп туруп, анан Мойдунбектин аскерлери басмачылары кол салган эле. Кол салып, бул жерде где-то 163-162 солдат болгон. Алиевдин айтышы боюнча, алар Мойдунбектин 3000ге жакын, 2000-3000ге жакын армиясы менен согушкан. Тигилерден 300ге жакын адам өлгөн дейт. Кызыл армиядан 23-22 адам өлгөн деп айтылат. Анан кийин согуш болуп атканда Ферганадан атчандар полку келип калып, Кызыл армиянын жардамы келип калып, анан булар Нокотко карап качкан. Мойдунбектин аскери. Ошол бул анан дагы бир немеси бар да, буну айтып калышат. Бал достоверный эмес, немен сынган кылыч китеби бар го жана. Сынган кылычтагы Курманжандаткан менен падишанын армиялары неме кылып аткан жери ушул жерде болот. Кол койгон. Договорго кол коюп, Курманжандаткан менен келишим түзгөн экен. Сөйдөгөндө бардыгы эле кетип калып, келишим түзө турган адам калбаган. Мен деген манап. Анан ушул жерде болгон дейт. Ал чынбы анын билбедим. Ушул мен айта турган негизи немелерим. 2000 жылдарда баягы Ош 3000 болду го. Ош 3000 болгондо бул жерде баягы үстүн шипер алмаштырылган. Тыныкелерин алмаштырганбыз. Тыныкелерин алмаштырганда да катышкан мен сөйдөндө ошол убакта мен рота командир элем ушул жерде. Тыныкени алмаштырып шиперге калганбыз да. Шипер калганда ошо мына Тамбашыдан неме чыккан. Падишалык армиянын баягы топчулары, солдаттардын топчулары, кокардалары, мындай топчулары чыккан да. Ошол илгерки. Анан алып кетишкенде кайка алып кетти билбей калдык аны. Солдаттардын жазган каттары, ал жактан келген каттар, ушундай үстүнө коюшкан. Жок, бул жерде бунун ичинде жазуулар жок. Бул просто казармасында гана
илгерки курулган баягы буржуйка деген печ бар. Азыр деле болсо керек, билбейм, азыр кире элекмин. 2015-жылы пенсия ачып кеттим да, ошо отставкага, ошо боюнча кирген жокмун. Ошол буржуйка бар, ичинде анан жазуулар жок. Тиякта гана кире бериште баратан оң жагында жазылып турат. Михаил Васильевич Фрунзе келип, кызыл аскерлер менен ушул жерде встреча өткөргөн деп. Аны азыр барганда көрөсүздөр. Жазуу бар азыр ушул немеге чегилген, грантка чегилген жазуу бар.